Бул курулуп аткан больница жаңы болот. Дүйнөлүк стандартта болот. Эмне үчүн дегенде, азыр өзүңүздөр көрүп атасыз, бул өзү 4 этаждуу болот. 4 этаждуу, койкасы 212 койкалык чоң больница болот. Эмне үчүн чоң болуп турганан 212 койка деген себеби бул дүйнөлүк стандарттан болот. Ар бир палатада 2ден оорулуу балдар жата турган болот. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы заманда шаарыбыз кеңейип атат, внутренний миграция болуп атат. Биз шаардык больница болуп эсептелгенибиз менен бизге Кыргызстандын бардык областарынан келип кайрылышат. Өзүңүздөр билгендей эле ар бир сезон башталганда бизде ооруп кайрылган балдардын саны аябай көп болот. Ошондуктан биз кеңейтилип атабыз, чоңоюп атабыз. Кудайым буйрса, быйыл 25-жылы декабрь айында проект боюнча бүтүш керек. Ушул корпус хирургический корпус болот. Бул хирургический корпуста травматология бөлүмү, сынык жаракаттар бөлүмү, сынык жаракаттарды кабыл алуу бөлүмү, реанимация бөлүмү, жандандыруу бөлүмү, торакальная хирургия, проктология, биринчи хирургия, гнойная хирургия, урология, нейрохирургия деген 12-13 бөлүмдөн турган чоң имарат болуп курулат, Кудай буйрса. Ошо жараша мисалы травматологияда эле статистиканы алсак, азыркы күндө бизде сынык жаракаттар бөлүмүндө 35 койкалык болсо, азыркы күндө бизде 60 бала жатат. Бунун эмне деген? Буга бизге кайрылып келип, региондордон да кайрылган оорулар көп болуп атат. Ошого жараша биздин мамлекетке чоң рахмат. Биз кеңейип, бул бүтүп калса, бизге кеңири болуп калат. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган эски корпустан бияка өткөндө бул эски корпуста дополнительный койкалар ачылат. Дополнительный койкалардагы 220 койка ачылат дополнительный. Ошондуктан жанагы пневмония менен ооругандагы балдар бар, бронхолегочный ооруган балдар, ошого бардыгына место болуп калат, Кудай буйрса.